азыр деле ошо больничныйдамын, кенже кызматкер болуп иштеп больничныйдамын. Эң биринчи кызым биринчи топтогу майып, эки кызы күйөөсү менен үчөө төртөө жашашат. Эптеп ажерге деле ошо эми жыгылып калбасын деп башмагына кылып там алып бердик. Азыр ошол кредиттерди төгүп жатам. Мен дагы монтип кыйналып атканымды көрүп, ал кызым дагы апа эми сен дагы мама кыйналып атсаң мен дагы төлөшөйүн деп өзү биринчи топтогу майып инвалидствосын жарымын алып берип атат, жарымын мен төлөгө атам. Ревматизм полиартриттен баспай калган ал кызым. Ошол кызды көбүнчөсүн ошол кызды поддержка кылам деп жүрүп неме кылдым. Эми кыздарым деле турмушка чыккан, эми турмушка чыгып 5-6 баласы барлар бар, 4 балалуу болду эки кызым. Бир кызым бул жерде жашаган кызымдын 2 баласы бар. Ошо жана инвалид кызымдын 2 кызы бар. Ал дагы ошо инвалид болуп турган кезде боюна болуп төрөгөн. Төрөп анан баласы 5 ай болгондо чарчап калды. Эркек бала болчу. Ошону төрөгөндө огош бетер кайра баягы бала чарчаганда огош бетер неметип кетти окшойт. Такыр баспайт. Эптеп тургусуп Туркиядагы келген врачтардын баарына көрүндүм. Көрүнсөм алар көрүштү, көрүп бир көзүңүз $7,000 болот деди да, аяктанчы. Анан дегенде айлам кеткенде ушу мен Азаматка бардым да, Азамат менен сүйлөшүп, ошентсем Азамат ушундан сурап көрөлү. Эже сурап көрүңүз, мен неме кыла албайм деди. Анан макул деп андан сурасак, ал киши аябай жакшы жооп берди. Анализдеримдин баарын интервью аркылуу кетирсем көрүп айтты, эжеке сиздин көзүңүз $2,000 $4,000 болот экен, эки көзүңүз операциясы. Гарантиясын 100% беребиз. Жакшы болуп кетесиз, айыгып кетесиз, бирок келгениңиз эртерээк болсо жакшы болот деди да бизге. Анан мен көзүм күндөн күнгө көрүүсү начарлап, күндөн күнгө бос оргону көбөйүп бартат да, кайра огош бетерчи. Анан ошо кыйналып жатам азыр. Ошо акча жагынан болсо эч каражат жетпей жатат. Азыр 6,000 пенсия алам. Пенсиям 6,000. Демек, толугу менен 6,000 ошо кредитке бересиз. Кредитке төгөм. Андан ашпайт акчам. Кредитке төккөн акчамдан. Анан өзүм болсо мына ушу 2017ден бери ооруп келдим, бирок 2017 ооруганда бир көзүм көрчү, бир көзүм эле кичине туман бар болчу да. Бул кызым дагы аябай катуу ооруду, жана биринчи топтогу майып кызым. Аябай катуу ооруганда мен аны арга сяка сүйрөдүм да. Сүйрөп мына ушу Бишкек шаарына алып келдим, больницага көрсөттүм. Ошондо васкулитта болду дагы. Аябай кыйналды да, васкулитта өлүп эле кайра тирилди багыш кызым. Анан больницанын баарын кыдырдык. Анан кыдырып эптеп жүрүп, анан ошо мен өзүмдү дагы карай албай калдым да. Өзүмдү карай албай, лечение алдырта албай калдым көзүмө. Анан экинчи көзүмө сразу өтүп кетти бат эле. Анан экинчи көзүм дагы босоруп көрбөй калды. Мына азыр көзүмө дары алып куйганга дагы акчам жок калды, такыр. Караманча акчам жок калды да. Мен дарымдын бир эле дарым 1200-1300 сомдук дарылар болуп атат. Москвадан заказ берип алып келген дарыларым баары түгөндү. Бирок көрүүсү бос эле мындай туман эле басып туруп алды да. Анан врач деле айтты, эжеке сиздикин бул жерден операция жасаганга болбойт, бизде уруксат жок. Сиздикин ушу донор менен жасаласыз, ошо донор менен эле жасалмаксыз. Кичине лечениең жакшы болгондон бүттү чык деш керек. Анан мен азыр болсо ошо үйдө эле отурам. Кайра алайын десем, азыр менде доход жок. Мал салымды болсо сатып бүттү, эчтеке калган жок. Үйдө баягы иштебей калсаң продуктуң жок калат. Анан тууган тушканың каза болот экен, ага бара албай эле калдым мен. Эчтеке бара албай калдым. Көзүм ооруйт, мен эч жака чыкпайм. Көзүм ооруп баса албайм деп эле калып атам. Анан эми кыйынчылыктар көп эле болуп атат. Бирок анын баарын эле айтып отурсаң, андай арман элдин кандай адамдарда бар болот билбейм. Мен деле ошо аябай кыйынчылыктарды тартып азыр айла жоктон отурам. Эртерээк болуп акча тыйыным чогулуп калса, эртерээк барып ушул операция жасатып келсем, суук түшүп кеткиче бизде айла жок. Ушу жерде утурумдук кызым квартирада жашайт. Ошо кызымдын күйөө баламдын үйүндө квартирада туруп атам. Айыл жеринде болсо иштей турганга жумуш жок эч жерде. Балам дагы мына ыйлап сыктап ушул жерге келди, 3 баласы менен.
квартирага чыгып ушу сизди карайлы, сизди неметели деп мени ушу неме кылып атышат да. Эми күйөө баланын үстүндө деле туруш кыйын экен, могу жерде турганга кыйналып кеттим аябай. Күйөө бала келгенде деле могу жерге жатыш кыйын болот экен. Анан баягы кыздын төрүндө отургуча уулдун улагасында отур деген кеп бар экен. Чайпай коюп иче албайм да, анткени чай коеюн десем, мен көзүм мындай буу болсочу, эшиктен чыкканда буу болгондо айнек басып калат го буу. Ошо сыяктуу көзүмдү буу басып калганда көрбөй калам такыр эле. Жолдошуңуз бар экен, Жолдошум үйдө, анан ошо бул деле ошо биртке жумуш таап иштеп кичине тыгынчык кылсамбы деп ойлойт. Анан бирок бул мурун ат башыда администрацияда кароолчу болуп иштечү. А жерде 5 себепсиз эле жумушунан бошотуп салышты да. 1-2 сом болсо деле биздин жок дегенде кекиртегибизди алып турганга немебиз жетет эле да. Эми могу жерден ушу күйөө балам деле акчаны квартирага төлөйт кекиртегин эмитеттен анан уялат экенсиң бул жерде соксоюп эле анан баягы керегин кечке жаткандан элечи. Баарыбыз кыргызбыз, баардык адамдар мусулманбыз. Ушу Кудайым ден соолук берип эле баардык жерде жашаган адам кыргыз эли, мейли орус болобу, мейли кыргыз болобу, мейли кандай улут болсун, деги эле оорушпасын, оорубай эле коелу. Оору жаман экен, оору абдан жаман нерсе оору экен, баягы пилди дагы оору каргылат деген кеп бар экен. Анан ансандай жакшынакай жашап, жакшынакай иштеп, жакшынакай эле болуп жүргөн жаным монтуп калсам, азыр иштеген жериндегилер деле баягынтен бери жүрөгү түшүп калышты, ай вообще эле көрбөй калган турбайсызбы дейт. Анан ушундай болуп калдым десем, ту сизди мындай акыбалыңызды билген эмесмин деп атышат. Анан ушу колумда бар адамдар жакшы болуп кетсем экен деген эле ой, балдарымды тирек болуп жаман жолдошум менин азабымдан бул деле кыйналып атат. Ушундай кыйналууда эле жүрүп атабыз. Болгон жердеги, болгон кыргыз элиндегилерден жардам сурайм. Каражатыңыздардан бөлүшүп жардам берип, ушу менин операцияма барып келгениме, жол расходума жардам берип коюңуздарды сурайм.